Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөгө расмий жумуш сапары менен келген Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз менен жолукту. Минкап төрагасы ардактуу мейманды жылуу тосуп алып, анын Кыргызстанга болгон расмий сапары Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы бир туугандык жана стратегиялык мамилелердин мындан аркы өнүгүшүнө түрткү берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз кыргыз тараптын меймандостук жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эки тарапты кызыктырган көптөгөн тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн жана чыңдоонун маанилүүлүгүн белгилеп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана инвестициялык кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда тараптар стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө умтула тургандыгын белгилешти. Сиздин Кыргызстанга болуп жаткан расмий сапарыңыз Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы боордоштукту жана стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө күчтүү дем берет деп мен ишеним артам. Муну менен бирге мен чакыруумду кабыл алып, Түрк мамлекеттер уюмунун өкмөт башчыларынын биринчи жолугушуусуна да катышып жатканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Салтка айланган достук, стратегиялык өнөктөштүк мамилелерибиз жигердүү өнүгүп жаткандыгын канаттандыруу менен баса белгилейм. Өткөн жылдын 5 ноябрында президенттерибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзанын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүлдү. Биз буга албетте кубанычтабыз. Ошондой эле бүгүн Ала Арча мамлекеттик резиденциясында соода-экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 12-чи жыйыны өттү. Жыйындын алкагында өкмөттөр аралык комиссиясынын 12-чи жыйынынын протоколуна жана эки тараптуу кызматташтык боюнча меморандумдарга кол коюлду. Атап айтсак, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография агенттиги менен Түркиянын айлана чөйрө урбанизация жана климаттын өзгөрүшү министрлигинин жер реестри жана кадастры башкы башкармалыгынын ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна жана Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы менен Түркиянын өнөр жай жана технология министрлигинин ортосунда 2025-2030 жылдарга кызматташтыкты кеңейтүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү боюнча документке кол коюшту. 2020-2025 жылдар аралыгында Түркиядан биздин экономикага келген түз инвестициялардын жалпы көлөмү 1 миллиард 449 миллион доллардан ашты. Ал эми эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 2,3 миллиард доллардан ашты. Бул көрсөткүчтөр биздин өлкөлөр ортосунда динамикалуу экономикалык байланыштардын бар экендигин жана олуттуу инвестициялык потенциал түзүлгөндүгүн көрсөтүп турат. Биздин жалпы максатыбыз жакын аралыкта соода жүгүртүүнү 5 миллиард АКШ долларга чейин жеткирүү. Бул максатта кыргыз азыктары Түркиянын рыногуна гана эмес, Түркия аркылуу Европанын рынокторуна дагы тезирээк жана ишенимдүү чыга алыш үчүн биргелешкен логистикалык борборлорду жана сертификациялык аянтчаларды түзүүнү сунуштайбыз. Ал эми Кыргызстандын президентинин администрациясында Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын вице-президентинин жолугушуусу болуп өттү. Алгаш жолугушуу башталар алдында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев делегация башчыларын ынтымак ордунун имаратынан тосуп алып саламдашты. Андан соң уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жана вице-президентинин биргеликте сүрөткө түшүү аземи болду. Андан кийин жолугушуу боло турган сүйлөшүү залына өтүштү. Түрк мамлекеттеринин уюму Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия, Өзбекстанды бириктирген Түрк мамлекеттеринин эл аралык кызматташтык уюму. Негизги максаты түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү. Тоң жана Түп райондорунда жерди пайдаланууда мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Текшерүү жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча
кызматтын Ысык көл аймактык башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн. Тактап айтканда Түп районуна караштуу Балбай айыл аймагында тиешелүү комиссия менен биргеликте жүргүзүлгөн текшерүү учурунда 3 мыйзамсыз курулуш объекти аныкталып, тиешелүү акт түзүлдү. Мындан сырткары Балбай жана Кудурук айыл аймактарында мамлекеттик унаа жолунун курулушу үчүн берилген 8 кум шагыл карьери боюнча жеринде текшерүү жана рекультивациялоо иштерин камсыз кылуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми Тоң районунун Эшперов айылындагы каналдын суу коргоо тилкесинде мыйзамсыз коруктар аныкталып, учурда жарандар өз эсебинен жылдыруу жана бак дарактарды кыюу иштерин жүргүзүп жатышат. Текшерүүлөрдүн негизги максаты мыйзамдуулукту камсыз кылууга, жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга жана суу коргоо тилкелерин коргоого багытталган. Облуста тынчтык жөнүндөгү мыйзамдын алкагында түнкү убакта иш алып барып жаткан бир катар тойкана, көңүл ачуу жайларына карата рейд жүргүзүлдү. Белгилей кетсек, бул өңдүү түшүндүрүү иштери байма-бай улантыла берет. Империя пиццы, империя суши. Каракол шаарында тынчтык жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткаруу боюнча рейдтик иш-чаралар уланууда. Анын алкагында каладагы 10го жакын тойкана, эс алуу жайлары текшерилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мыйзам боюнча рейдтик иштерди жүргүзүп атабыз. Тиешелүү комиссиянын өкүлдөрү менен биргеликте. Сиздердин билгениңиз боюнча ошо саат 10го чейин ишмердүүлүгүңөрдү токтотуп, конокторду узатып жибересиздер, э? Узатып атабыз. Көбүнчө ошо буяктан коомчулуктан ар кандай ошо соц сеттерден айтып атышат, ресторандарга кирбей атасыздар депчи. Ошо ресторандарга профилактикалык иштерди эскертип коюу иретинде кирип жатабыз ал учурдачы. Мында тиешелүү кызматкерлер эс алуу жайларынын ээлерине иш күндөрү саат 22:00дөн 7:00га чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү саат 22:00дөн 9:00га чейинки убакытта жарандардын бейпилдигин бузбоо боюнча түшүндүрүштү. Мыйзамдын талаптары аткарылбаса, укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жеке жактарга 10 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 28 000 сом өлчөмүндө айып пул салынуусу каралгандыгын эскертишти. Биз жабылдык да там рабочий время. Азыр иштеп атасыз да, сиздин азыр иштеп атасыз да. Ачык турат, сотрудниктериңер турат. Персонал деле күтүп атам. Бүтсүн деп. Эске салсак, тынчтык жөнүндө мыйзам өткөн жылдын декабрь айында кабыл алынган. Аталган мыйзамга ылайык саат 22:00дөн кийин кафелерде катуу музыка колдонууга, ошондой эле курулуш техникасын иштетүүгө тыюу салынган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Ал эми Ак Суу районуна караштуу Маман айылынын 180 жылдыгы белгиленди. Иш-чара бүгүн айыл элинин демилгеси менен уюштурулуп, акындардын айтышы, концерттик программа жана спорт оюндары менен коштолду. 180 жылдыкка жетишкендиктер менен келген айыл элинин ынтымагы туурасында журналист Жанара Сагындыкованын сюжетинде. Бир кылымдан ашык тарыхы бар Маман айылынын 180 жылдыгы бүгүн белгиленип жатат. Белгилей кетсек, бул айылдан Залкар Манасчы Саякбай Каралаев Жаңы Жылдыз колхозун жетектеген Өкөш Төлөбердиев өңдүү төбөсү көккө көрүнгөн инсандар чыккан. Бүгүнкү күндө дагы айылдын учугур эмес 5 доцент, 15 илимдин кандидаты бар. Азыр элдин ынтымагы менен казгатар боз үйлөр тигилип, массалык маданий иш-чаралар айылда уланууда. Маман айылында бүгүнкү күндө 1000ден ашуун түтүндө 4000ге жакын эл жашайт. Жергиликтүү эл 180 жылдыкка түп көтөрүлүп, айылдагы 16 ууру ак өргөлөрүн көтөрүшкөн. Кезинде атага алыска чыккан айылдын чырагы жанып, мамлекеттик деңгээлдеги Сыдык Чоңбашев, Саякбай Каралаев, Өкөш Төлөбердиев, Жекшен Ашубаев өңдүү инсандар менен сыймык артып, иш-чара эскерүү менен башталды. Социалисттик эмгектин баатыры Өкөш Төлөбердиев жана Адабият майданында жаркын изин калтырган Жекшен Ашубаевдагы Маман айылынан өсүп чыккан мыктылар. Кылымдар бою турган айылдарда эми дагы ал убакта кандай айылдар эле өзүңөр билесиңер. Бүгүнү кандай өнүгүп, кандай жаштарыбыз өнүп өсүп, чоңоюп, келечек муундар кандай жаралып, ошол баягы илгери кандай эле азыр кандай болуп атат, бардыгыбыз күбө болуп атат. Ошол жөнүндө өзүмдүн сөзүмдү сүйлөп куттуктоомду айттым. Эми Маман айылынын баягы 180 жылдыгына кубанычтабыз. Жаштар дагы, каарлар дагы аябай активный катышып, ушул өзүбүз турган спорт аянтчабызды толук кандуу ремонттон өткөрүп, мына ушул футбол аянтчасын түн ичинде балдар ойногонго даярдап, прожекторлорду койдук. Ушул иш-чаралардын баары биздин айылыбыздын ынтымагынан келип чыкты деп ойлойм.
тарыхый инсандардын ишмердүүлүгү, эл үчүн жасап кеткен өрнөктүү өмүр жолу өткөн тарых. Жыл санап өнүгүүгө өрүш алган Маман айылынын 180 жылдыгы жергиликтүү элдин демилгеси менен көтөрүлүп, бүтүндөй айыл эли колдоого алышкан. Азыркы келаткан заман ак жолтой заман болуп, эл журтубуз өнүбөсүн, бала бакыра бактылуу болсун. Өмүр узун, ден соолук берсин, асманыңар ачык болсун. Ушинтип эл ичинде күзүңөр жарык болсун. Окуштулар дейт, эки жолку миллион билесе, 6 миллион билесе. Анан аккан арыктан чыгат дейт, андан кийин балдарыбызда улар жакшы болуп келе жатат. Кудайга шүгүр, күнгө жетип атабыз. Маданий массалык иш-чаранын жүрүшүндө боз үйлөр жасалгасы спорттук жана улуттук оюндардын жүрүшү менен коштолду. Жергиликтүү элдин ынтымагын арттырган 180 жылдык маареке акындардын айтышы менен улантылып, кароо сынакта алдыңкы боз үйлөр аныкталып, спорт сүйүүчүлөрүнө белектер ыйгарылды. Ичке Булуң айылында 27 жумуш орундарын камсыз кылган тигүүчү ишкана иш алып барат. Бул цехте жалпысынан 20дан ашык автоматтык машина бар. Көбүнесе алар аялдардын бычылган кийимдерин тигишет. Кененирээк кийинки сюжетте. Айыл кыз келиндерин жумуш менен камсыз кылган ишкана бир канча жылдан бери ишмердүүлүгүн улантууда. Азыр алар эски балдар бакчасынын имаратында иш алып барышууда. Кандай ар кандай моделдер керек да, кайсынысы келсе ошонусун тиге беребиз да. Анан айлыгы кандай чыгат, жакшы чыгабы? Айлыгыбыз иштегенибизге жараша. Канча көбүрөөк иштесең ошончо көп чыгат. Бияктан аверлокту 4 нитканы тарткандарга акча чыгып беребиз, андан кийинкиси ошо бизге калат да. Мисалы муну 150 сомго тиксек 20 сом аверлокко чыгарып беребиз, калганы биз. Башында 3 тиккен машина менен баштаган чебер айымдар азыркы күндө 20дан ашык автоматтык машиналар менен тигишүүдө. Көбүнесе аялдардын бычылган кийимдери келет. Дагы алдыга койгон максаттарыбыз чоң. Ушул кийимдерди өзүбүз чыгарып, өзүбүз бренд түзүп, өзүбүздөн баардыгы ушул жактан готовый кетип, өзүбүз Россияга чыгарсак деген максаттарыбыз бар да алдыда. Бул жакта 18 машинка бар. Анан кыздардын үйлөрүнө да коюп бергенбиз да, үйдө иштеген кыздарга коюп бергенбиз. Анан кыздардын зарплаты боюнча кыздар 10 күндө, 15 күндө алышат. Кээде кармалып калганда 20 күнгө барып калат. Эми шүгүр өздөрүнө жараша, ким канча тигет ошого жараша алат да. Сезондо жакшы алышат. Сезондо бир 10 күндө 20га чейин алышат, 20-25 алышат. Азыр болсо сезон токтоп калды, азыр меш сезон болуп калды да. Азыр кичине азыраак болуп калды. Кыз келиндердин айлык маяналары ар кимдин иштегенине жараша чыгат. Эмгек акылары 10 күн, 20 күн сайын топтолуп берилет. Жалпысынан айыл 27 иш орундары менен камсыз болгон. Жазгүл Сатаева, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Учурда кыргыз элди кол өнөрчүлүгү күн санап өсүп өнүгүүдө. Ар бир айылдын үйлөрүндө кооз буюмдар жасалууда. Кылымдан бери келе жаткан нукуралуулук сакталып, ошол эле учурда саркеч кийимдер буюмдарга суроо талап жогору. Жети-Өгүз районуна караштуу Кабак айылынын тургуну Жумагүл Көбөкова 15 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип, кийиз баш кийимдин түрүн көргөзмөгө коюлуучу кооздуктарды жаратат. Жумагүл Көбөкова кесиби боюнча дарыгер, 34 жылдан ашык медицина тармагында иштеп эс алууга чыккан. Жумуштан тышкары кол өнөрчүлүк менен алектенип, алгач сайма сайып, токмо токучу. Мына бул анын алгачкы эмгеги. Кол өнөрчүлүк менен алектенгениме 15 жыл болуп калды. Анан бул биринчи фальсификациядан баштаган мынакей борукилерди Кыргызстан мунун сайгам. Бондайларды сайгам да, мынакей муну сайдым. Андан кийин анан саймага кирдим. Сайма кол менен сайдык. Андан кийин анан жүн менен иштеп кирдим, шерсть жалаң. Дорожкаларды жасап, шырдактарды жасап, ошолорду жасадым. Андан кийин анан бул безрукавка, шляпа, кепка, калпак, жана ушулар менен иштедим. Носки, шарф, жолу, короче, ошол жүндөн эмне жасалат, бүт ошону жасап. Кол өнөрчү жоктон барды чыгарып, эскирип керектен чыгып калган кездеменин калдыктарынын мындай кооздуктарды жасайт. Акыркы учурда кийизге басым жасап, жүндөн баш кийимдин түрлөрүн тигет. Суукта жылуулукту, аптапта салкынды кармаган бул баш кийимге көбүнчө туристтер кызыгып сатып алышат.
Бул жүндөн только жасалат, жүндөн. А борикилери деген эме жанакы шелкту өзүм сатып алып келгем, крас детем, мындай ар түркүнгө. Анан ошону чаттайм буга. Чаттап туруп анан ушундай ар түркүн формада чыгарам. Тегереги кенен, тегереги эмеси айланасы кичирээк, ар кандай чыгарам да. Ошол анан бул кандай убакытта айтайын эми. Муну бир күнү кечке салам. Андан кийин экинчи күнү кийлейм, өөлүк менен. Үчүнчү күнү даяр болуп калат. Жумакүл Көбөкованын алдыга койгон максаттары чоң. Өз өнөрүн келинине дагы үйрөтүп, кыргыздын баалуулуктарын сактоого далалат кылып келет. Алдыда үйүнүн бир бөлмөсүнө музей уюштуруп, унутта калып бара жаткан кыргыз буюмдарын, колунан жаралган эмгектерин жайгаштыруу аракетинде. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Жети Өгүз району. Түп районуна караштуу Арал айылында өз өмүрүн дене тарбия жана спорт чеберлерин тарбиялаган белгилүү мугалим Нурбек Маданбеков быйыл 60 жашка чыкты. Бул маареке жөн гана куттуктоо менен чектелбестен жаштарга өрнөк боло турган өзгөчө түрдө белгиленди. Юбилейге карата айылда футбол жана волейбол боюнча спорттук турнир да өткөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Нурбек агай 40 жылдан ашуун убакыттан бери дене тарбия мугалими болуп эмгектенип, көптөгөн республикалык жана эл аралык деңгээлдеги спортчуларды даярдап келген. Анын окуучулары бүгүнкү күндө өлкөнүн булуң бурчунда ар кандай деңгээлде мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келишет. Ал балдардын ден соолугуна, тартибине жана жашоодогу багытына өзгөчө көңүл буруп, турнирдин жүрүшүндө да ар бир команда жогорку деңгээлде даярдык көргөнү байкалып, оюндар чыныгы майрамдык маанайда өттү. Анын мисалы мугалимдер үчүн да, жаштар үчүн да чоң үлгү экенин белгилешти. Эми бүгүн жалпы Түп районунда чоң майрам болуп атат. Анткени мына Нурбек Кыдырмышевдин салымы аябай чоң, зор. Ошол дене тарбия, спорттун өнүгүнө ошондой эле сиз белгилеп кеткендей, жакшы окуучуларды, жакшы адамдарга тарбия берүү, илим берүү бул аябай салымы чоң киши. Үй бүлөдө мээримдүү ата, турмушта туруктуу инсан Нурбек Маданбековдун 60 жылдык мааракесине арналган спорттук турнир жогорку деңгээлде өтүп, анын кесиптештери, шакирттери жана айыл тургундары жогору баа беришти. Бирок бул күнү сахнанын сыртында элдин жүрөгүндө айтылган эң жылуу сөздөр анын жакындарынан, үй бүлөсү, бир туугандары жана бала кездеги тең туштарынан угулду. Мен атам менен дайыма сыймыктанып келем ушуга чейин. Ушундай атанын кызы болгонуна сыймыктанам. Анан ушул атактуу Өсөр Козуев деген ырчынын атама деген ыры, ушул мен атам үчүн жазылгандай сезилет да. Биз бала кезде да мамам айтчу эле да, ушул Өсөр Козуевдин атама деген ыры ушул атаңар үчүн чыгарылган ыр депчи. Ал мугалим гана эмес, мээримдүү үй бүлө башчысы, ишенимдүү дос жана кыйын учурларда арка бел боло алган инсан экенин кесиптештери билдиришти. Кенедей бала боюнча келген 1986 жылы келди го, мен жаңылбасам. Ана ошондон баштап эле мектепке физрук болду. Физрук болуп ишти алып барды. Эми айланайын бул бала балдарды, кыздарды аркасынан эришиткен жакшы мугалим болуп чыкты. Спорттук ийгиликтер, тарбияланган жүздөгөн окуучулар, элдин, үй бүлөнүн алкышы. Мунун артында талыкпаган эмгек, убакыт жана чыдамдуулук жатат. Ошондой спортко жакын үчүн ушул балдардын баарын ушунча даражага жеткиздим деп ойлойм. Анан кийинки азыркы убакта деле ушул волейбол оюну боюнча, жеңил атлетика боюнча, анан көбүнчө ошолорду алып областта республикага чыккан балдарым бар болчу. Республикалык байгенин ээлери, жеңил атлетика боюнча республикалык байгенин ээлери, футбол боюнча райондун канча жолу чемпиону, областын чемпиону болгон балдарым бар болчу. Волейбол оюну боюнча кийинки убакта былтыркы жылы кыздарды, 2 жылдан бери кыздарды тарбиялай баштадым, волейбол спорт зал салынгандан кийин. Анан былтыр райондо жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп 2-нчи орунду алып, областта 3-нчү орунду алып келишти. Быйыл ошо кыздарым жакшы ийгиликтерге жетет деп ойлойм.
Турнирдин соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, баалуу байгелер жана кубоктор тапшырылды. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Түп районунан. Күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү ушулар болду. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.